Ташбулак кенинде хвостохранилище болбойт. Осветлительный пруд деп коет. Ошо прудтан гана биз сууну алып, кайра чайкап, айлантып, оборотный болот да. Осветленный таза сууну алабыз да чайкайбыз. Уже кир суу кайра барат, кайра тунат. Бул чашкада эле болот да. Кайра биз ошондон алып эле иштете беребиз. Анан эч кандай бул суу өзүнүн угунан чыгып кетип, чүй суусуна түшүп барышы мүмкүн эмес да. Анткени бул сайда жайгашкан да. Анан тегерек четинин баары ушундай тозулган. Эч кандай чүй суусуна барып кошулбайт. Ачыла электе эле Ташбулак кенинде бул так даана белгилеп кетким келет. Бул табигаттын радиациясы да, бул природный уран. Бул деген эч качан обогащенный урандын радиациясын бергендей фон берген жок да. Биякта азыр өзү эле 30дан баштап 130-140 көрсөткөн жерлер бар. Эгер биз ошо талаптар менен иштесек, биякта эч кандай зыяны жок. Мен акча үчүн иштеген жокмун. Мен акча үчүн иштебейт болчумун. Мен миллион сом берсе да иштебейт болчумун. Анткени мен өзүм өлсөм балыкчыга коюлам. Мен апам да балыкчыга коюлган. Балам бар, кызым бар. Карындашым балыкчыга турмушка чыккан. Туугандарым бар балыкчыда. Мен эч качан акча үчүн сатылбайт болчумун.